Президентибиз Садыр Жапаров, ошондой эле Камчыбек Ташиев агаларыбыздын жакшы иштерин коомчулукка чагылдырсак, бир теңирчилер атанган бир сектанттар, силер казинону кабыл алган бийликке ушундай антесиңерби, мынтесиңерби деп элибизде бир чагымчылдык маанайды күчөтүп аткан кээ бир сектанттар бар. Аларды улуттук коопсуздук кызматкерлери көзөмөлгө алат деп ишенебиз. Алар боюнча фактыларыбыз да бар. Алар светтик деген сөздү карманып алып туруп, баардык саясатка аралашып, оппозициялык маанайда жада калса өткөндө алтын маселеси бирөөлөрдүн жалган маалыматындагы алар аябай сайттардан айландырышты. Эмне үчүн алар ошондой жалган маалымат менен элдердин башын айлантышы керек? Казино боюнча Садыр Жапаров жаңы президент болгон учурда билесиздер, чоң кландар бар эле, бийликке таасир эткен кээ бир адамдар бар эле. Мына ошолордун тарабынан тилекке каршы казино кабыл алынып калды. Кудай буйруса алды да, ал маселе жокко чыгат деп да ишенебиз. Жана ошондой эле биз өзүбүздүн ажообузга ар дайым дуа кылып, жакшылык каалап турушубуз керек. Билесиздерби, кыргызымда айтат: өз агасын агалай албаган сөзсүз бирөөнүн агасын барып сагалайт деп. Бизге Путин же болбосо Эрдоган келип президент болуп бере албайт. Биздин өзүбүздүн президентибиз бар, өзүбүздүн башчыбыз бар. Мына ошолорго жакшы дуа кылып, адилеттигинен тайбасын, жанындагы кеңешчилери жакшы кеңеш берсин, эл жерибиз өнүгүп өссүн деп аракет кылыш керек. А биз жаштар дал ошол нерсеге аракет кылып, маданият өкүлдөрү менен, диний өкүлдөрү менен кошуп чоң иш-чараларды уюштуруп, жалпы ынтымакты элибиздин өнүгүп өсүшүнө аракет кылып жүрөбүз. А башка өлкөнүн пропагандасы менен келип, элибизде бир мындай бир дистабилдүүлүктү каалагандарга сөзсүз чаралар көрүлүш керек. Неге дегенде алардын зыяны коомчулукка аябай чоң. Facebook'та деле көрсөңүздөр, эки тарап кылып туруп бөлүп, чыңалууну жаратып атат. А биз жаштар дал ошол манасчылар менен чогуу иш алып барып, алар менен чогуу элибиздин ынтымагын бекемдеп атабыз. Манас театрынын директору болгон Азиз Бий мырза тууганыбыз дагы Манас эпосу эч убакта элибизди бөлүп жара турган эмес, ынтымакка алып келе турган эпос дейт. Мунун чоң чындыгы бар. Неге дегенде Манас атабыз кулалы таптап куш кылып, курама жыйнап журт кылган, бөлүнгөндү бириктирип, чоң мамлекет курган эң мыкты эпос эмеспи? Ошондуктан өз башыбызда тургандарга жакшылыкты каалап, аларга дуа кылуу биздин милдет. Элибиздин өнүгүп өсүшүнө ар бирибиз салым кошушубуз керек. Ошол эле илим билим жактан, ошол эле маданият жактан, бардык тараптан. Өзүбүздүн эң сонун тарыхыбыз, эң сонун адабият, маданият, нарк населибиз бар. Таза тарыхыбызды окуйлу. Мынакей Кыяз Молдокасымов агайыбыз Кытайга да барып, эң сонун архивтерди алып келип, өзүнүн шакирти менен буйруса тарыхый маалыматтарды таап алып келип атат. Дал ошондой таза тарыхты бизге суна турган инсандар болсо, жаштар таза тарых окуса, эл жерибиздин өнүгүшү жакшы болот.